манасака мындан карасаңыз Москвада кадимкидей кар жатат. Бул не деген жолдук кар жатат. Ассаламу алейкум, кандайсыздар, амансыздарбы? Москвада мына бүгүн 8 май кар жатат тугандар, караңыздар. Караглач, кадимкидей эле мынтип кар болуп жатат. Летний баллондар менен жүрөбүз. Эми не карагыла кар жаап атышына. Билим берүү департаменти Бишкектеги мектепте окуучу кыздарды мушташы боюнча билдирүү жасады. Номер 72 мектеп гимназиясында 10-классты аяктап жаткан окуучу кыздардын арасында чыккан мушташ тууралуу Бишкек мэриясынын билим берүү департаменти маалымат берди. Тиешелүү документтер балдар иши боюнча комиссиясына өткөрүп берилди. Анын жыйынтыгы менен мектеп мугалимдерине карата чара көрүлөт деп айтылат маалыматта. Окуя 27 апрелде болгон. Аталган факт боюнча Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы окуя болгон күнү милицияга 2007 жылы төрөлгөн. Кыздын апасы кайрылганын маалымдады. Бул иш боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда экспертизанын корутундусу чыга элек. Жабырлануучу учурда стационардык дарыланууда. Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип.